Biz kelgen kişiге ушинтип дардыбызды айтып ыйлайын деп отурганбыз. Оқтун шуулдаган үнүн жандалбастап качканын эстегенде көзүнө жаш алып олтурган Зуура Шааботоеванын Жалалбатка келгенине 2 күн болду. Ал Тажикстандын кол салуусунан кийин коопсуз жай издеген Лейлек районунун Кулунду айылынын тургуну. Шааботоева мугалим болуп эмгектенет. 16 сентябрдын таңында неберелери менен мектепке бара жатканда кагылыш башталган. Неберелерим менен мектепке жөнөгөн кезде дарбазасына барганымда балдар бардыгы качып чыкты. Октор учуп келип түшүп атты. Чуулдап, анан дөңүлдөгөн добуштар дагы алдыбыздан эле дүң кете берди. Баардыгыбыз куркконубуздан алла алла деп аллалап кайтып кайрак качтык. Анан үй жака келсем, үйүмдөгүлөр да баардыгы өрлөп жүгүрүп кетип аткан экен. Ошентип ар ким эс туш келген улоого эле жалынып жалбарып чыгып жөнөдүк Исфанага барабыз деп. Жол азабын тартып Исфанага дээрлик 10 саат дегенде кирип келишкен. Жергиликтүү тургундар тосуп алып, тамак ашын берип узаткан. Шааботоева кийин каттыраңдагы кудаларынын үйүндө баш пааналап, айласын таппай турганда Бишкекке туугандарына жол тартат. Мына шу Жалалбаттан өтүп Базаркоңго жеткенде аябай буулдук. Ысык, анан кийин спиртибиз машинабыз бузулуп калды ошол жерде. Түн саат 10-11 болуп калган эле, анан баардыгы түшүп, салкындап, дем алып отурдук эле. Анан ушул активист жигиттер көрүп калып, ушул үйгө алып келишти. Силерге биз жардам беребиз. Жерде калып, бүгүнчө эс алып уктаңыздар. Майлы барабыз десеңиздер, эртең менен машинага салып коебуз. Барбайбыз десеңиздер, мынчетте биз өзүбүз жардам берип, силерди карап алабыз дешти. Анан ушуларга макул болуп, мына ушул Саттар деген жигиттин үйгө келдик. Ошол жерде бизди жакшы карап атат. Зуура Шааботоева Жалалбатка 2 келини, 1 кызы жана неберелери болуп келген. Алардан башка дагы 2 үй бүлө мында баш калкалап жаткан учуру. Аларды жергиликтүү тургун үйүнө жайгаштырып, кала бийлиги тарабынан дагы жардам берилген. Мекендештерге кучагын ачып, камкордук көрсөткөндөргө Шааботоева ыраазы. Бирок кичи мекенден алыста болгонуна көңүлү бөксөрүп, айылга кайткыла деген билдирүүнү алууну көксөп турат. Өзүбүздүн туулган жерибиз өзүбүзгө алтындай. Ал жерге барсак жакшы болот эле, эми тынчсын деп отурабыз да жерде. Кичине тынчса, келгиле деп кабар берсе, айыл өкмөтүбүз анан чыгабыз деп. Команда болбосо чыга албайбыз. Телефондон группалардан угуп отурабыз, команда болбой жатат. Чыккыла, кайткыла деген команда боло элек. Жалалбат шаарында бүгүнкү күндө 90 адам Баткенден эвакуацияланып келген. Алар үчүн шаардагы Бакыт ден соолукту калыбына келтирүү борборунда 100 орун даярдалып, учурда жарандар жайгаштырылууда. Аларга медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлмөкчү. Андан сырткары бизге 300 адамга жай даярдоо боюнча тапшырмалар берилген, ал боюнча иштеп жатабыз. Бүгүн даярдалып, ушул Баткен жергесинен келген тургундарды кабыл алууга даярбыз. Азык-түлүк боюнча, кир жуучу каражаттар, гигиеналык каражаттар, дар-дармек боюнча, акча каражаты боюнча эч кандай маселе жок. Толугу менен биз Жалалбат шаардык мэриясы, андан сырткары демөөрчүлөр камсыз кылып берүүгө даярбыз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта Баткенден 140 миңге жакын адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Бишкек, Ош жана Жалалбат шаарларында атайын баш калкалоочу жайлар уюштурулган. Бүгүнкү күндө жерлердеги гуманитардык жардам кабыл алуучу пункттар иштеп, штабтар ишин улантууда. Аклай Карабаева, Аскар Мамайтсаков, Регион.